Урматтуу кесиптештер, урматтуу депутаттар, баш мыйзамды жакшыраак карап окуп койгула. Себеп дегенде бир кылмыш үчүн адам баласы эки жолу жазаланбайт. Себеп дегенде эгер акталган адам аны ак деп санайт. Ошондуктан баш мыйзамды окуп, могул мыйзамга эки мыйзамды бир карап атабыз, каршы берүүгө үгүттөйм. Урматтуу коллегалар, ал өз эркиңер. Эч кандай маселе жок. Мен сизден сурабайм. Эми Элмирза Ракиевич өзүнүн шкурасын ойлоп алса керек, эч кандай маселе жок. Добушка коелу, өтсө өттү, өтпөсө эч кандай маселе жок. Элмирза Ракиевич, сиз каршы бергиле деп айткан сиз укугуңуз жок. Сиз өзүңүзгө жооп бербейсизби? Эмне кыласыз? Өзүңүз соттолсоңуз, өзүңүз коррупцияга шектелсеңиз, ал эмне үчүн буяка келип депутаттарды договорить этип атасыз? Кереги жок, сиз өзүңүзгө жооп бериңиз. Эмне кыласыз? Сиз партия депутаттарга сиз жооп бересизби? Же сиз отвечаласызбы? Отвечала, шкурный вопрос деген сөз, ал расмий тилби же жаргонбу? Эми аны сиз отуруп чыккан сиз жакшы билесиз. Мен ар дайым айтам, мен отуруп чыкканым үчүн сыймыктанам, балким отуруп атсам мындай даражага жетпейт элем. Жок, кандай сөз ал? Отвечала дедиңиз. Ошо отуруп алганыңыз жакшы болот эле өзү негизичи. Жок, жооп берсеңиз, отвечала менен шкурный вопрос дегенде аны каерде колдонулат? Өзүңүз жакшы билесиз каякта колдонот. Ошо сиз отурган жерде колдонот да. Жок, сиз тиги расмий трибунадан айтып атпайсыз. Сиз буяка чыгып кычып атпайсызбы? Эмне деп айтайын? Сиз чыгып кычып атпайсызбы, чыгып алып? Ой, дош бербегиле, бул туура эмес мыйзам. Аны эмне дейин? Сизди барып кучактап өбөйүнбү? Рахмат, Элмирза аке.